Салам баарыңыздарга, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде нагыз кышкы майрамдык салаттардын бири, көпчүлүккө белгилүү, ошентсе дагы мен ойлойм көпчүлүктү кайдыгер калтырбайт, аябагандай даамдуу, назик салаттардын бири тон алдындагы селедкалар десек болот. Бүгүн кичине өзүбүзгө жеңилдетип, оңой жол менен жасап алабыз. Эгер кызык болсо, мен менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач керектүү азыктарды бышырып дайындап алгам. Бул сабиз, кызылча, картошка жана жумуртканы сууга кайнатып бышырып алабыз. Ал эми селедканы тезирээк болуш үчүн даярын эле сатып алдым. 2 пиязды майда туурап 15-20 мүнөткө маринадтап коебуз. Ал үчүн майда туурап алабыз. Жарым чай кашыктай туз, 1 чай кашык кум шекер кошуп, 2 чай кашык алма кычкылынан кошобуз, же болбосо 6% уксус кошсок болот. Үстүнө кайнаган сууну куюп, жакшылап аралаштырып, 15 мүнөттөй тыныктырып коебуз. Андан кийин суусун төгүп, сарыктырып алабыз. Селедкаларыбыз тазаланган, даяр, ошондуктан жөн гана майда чарчы туурап алабыз. Жана убакытты үнөмдөш үчүн биз майда тарелкаларга ар бирине чогул толтурбастан бир эле чоң идишке чогултуп, андан кийин пирогдой кылып кесип, тарелкаларга салып бере берсек болот. Эгер ылайыктуу идиш болсо, албетте дасторкондун ортосуна бетин кооздоп коюп койсок дагы боло берет. Мен ушундай шише идишке чогултуп алдым, диаметри 26 сантиметр. Алгач селедкаларды, андан кийин үстүнө пияз салып, майонез менен майлап чыгабыз. Ал эми картошканы болсо сүргүчтөн өткөрүп, бетин тегиздеп алабыз. Картошканын бетине дагы сөзсүз түрдө майонезден майлап, андан кийин жумуртканы майда туурап, же болбосо ошол эле сүргүчтөн деле өткөрүп алсак болот. Жакшылап бетин тегиздеп, жумуртканын үстүнө дагы майонезден майлайбыз, анткени жумуртка кургак келет. Андан кийинки катмары бул сабиз. Сабизди дагы сүргүчтөн өткөрүп алабыз. Кайрадан бир аз майонез менен майлап, эң акыркы катмары бул кызылча. Кызылчаны сүргүчтөн өткөрүп, бетин тегиздеп, үстүнө майонезден кайра эле майлап, бирок өтө калың эмес, бир аз жукарак майлап алабыз. Жана 2-3 саатка муздаткычка салып тыныктырып коебуз. Мен алган азыктардан 2 чоң идишке жасап алгам. Андан кийин мына ушинтип кесип бере берсек болот. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Ал эми видео жакса, лайк басып, комментарий калтырып, каналыма катталыңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.